Урматтуу Санжар Турдукожоевич, мыйзамды колдойбуз. Бирок кечигип атабыз да, бир топ аракеттерден биз артта калып барабыз. Мурун асты жакта жүрчү элек. Сизден бир өтүнүч. Протоколдукта тапшырма кылып берсе, парламенттин атынан 220 малый ГЭС иштеген. Токтогул ГЭСи курулуп ишке кирердин астында Кыргызстан боюнча 220 малый ГЭС иштеп аткан да. Мына жаныбызда Тажикстанда 180ден ашык малый ГЭС иштеп атат бүгүнкү күнү. Бул гидроэнергетика боюнча ушуну отдельный программасын жазып чыксаңыз, жайы боюнча мен мыйзамдар боюнча анализдеп чыктым. Эмне үчүн иштебей атат, кандай кылып атат деп целый пакет законопроектов даяр. Бир жумуш чорун түзүп, ушу малый ГЭСтердин жакынкы 5 жылдык программасын сиздер менен чогуу парламент иштеп бекитип койсо болот эле. Бул биринчиси. Экинчиси, күндүн нуру менен электроэнергия алганы былтыр $250 1 киловатт арзандаса, быйыл $350 арзандады. Технологиялары да, күндүн нуру боюнча. Ушу тенденция мындан арда кете турган болуп атат. Технологиялар аябай катуу өнүгүп атат. Быйыл биринчи жолу Чили деген өлкөдө 3 ай отрицательный электроэнергия менен жашашты. То есть бекер да. Ушунчалык күн электроэнергиясын өздөштүргөн экен. Чили боюнча население толугу менен 3 ай төлөгөн жок. Бекер электроэнергия болду да. Демек бул боюнча дагы мына ушу малый гидроэнергетика боюнча, анан күндүн нуру боюнча дагы жакынкы арада кечиктирилгис чараларды өкмөт иштеп чыгып, Кыргызстанда биз ушу зеленый экономикага эки багыт менен катуу киришишибиз керек да. Бизде реальный инструменттер дагы бар, потенциал дагы бар. Сиздер отуруп алып, ушуну программа катары парламентке алып кирүүңүздөрдү мен өтүнөт элем да. Так сизди колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат, акыл өсүңүзгө жакшы сунуш бердиңиз, эске алабыз.